Достор, бүгүнкү биздин турак жай маселеси видео рубрикасындагы биздин темабыз ипотекалык кредитование алуу үчүн кандай документтер керек болот? Ушул суроого жооп беремин бүгүн. Биздин YouTube каналыбызга жазылыңыздар, Instagram баракчабызга жазылыңыздар. Бүгүнкү турак жай маселеси рубрикасындагы талкуу боло турган суроо: ипотекалык кредит алганда кандай документтер керек болот? Эгерде сиз Россия Федерациянын жарандыгын алган болсоңуздар, анда сизге төмөндөгүдөй документтер керек. Биринчиси общий гражданский паспорт. Паспортто жашы 21 жаштан жогору болуш керек. Банктар ушундай жаштан кабыл алат. Экинчиден ИНН болуш керек. ИНН деген баарында эле бар. ИНН СНИЛС керек болот. Эгерде сиздин пропискаңыз Москва жана Московская областтан башка региондо болгон болсо, анда Москва же Московская областка сөзсүз түрдө регистрацияга турушуңуз керек. Андан кийинки сиздин жубайыңыз бар болсо же жолдошуңуз бар болсо, ЗАГС керек болот. Жубайыңыздын же жолдошуңуздун документтери керек болот. Балдарыңыздар бар болсо, балдардын свидетельство о рождениясы керек болот. Ошондой эле сиздин атыңызга катталган автоунаа болсо, же үй, жер, ушундай кыймылсыз мүлктөр сиздин атыңызга каттоодон өткөн болсо, ошол документтер дагы керек болот. Водительская права, эгер мырза болсоңуздар, анда военный билет дагы керек болот. Ошол толук документтерди топтосоңуз болот. Жана жумуш иштеген боюнча эки вариантта справкалар кабыл алынат. Бул НДФЛ-2 справкасы же болбосо справка по форме банка. Ошол иштеген жериңизден сурасаңыздар болот. Трудовой договор же болбосо трудовая книжканы дагы беришет. Ошол документтер менен биз заявка таштасак болот. Эми кандай документтер керек болот кыргыз жарандыктарына? Биринчиден ID карта, загран паспорт, эки паспорттун тең нотариальный перевод паспорту керек болот, регистрация, миграционка, ИНН, СНИЛС жана иштеген жериңизден трудовой договор же болбосо трудовая книжка НДФЛ справкасы менен эгер бере турган болсо, ошол справкаларды алып келсеңиздер болот. Эгерде сиздин жубайыңыз же жолдошуңуз бар болсо, анда алардын да документтери керек болот. Балдарыңыздар бар болсо, балдарыңардын свидетельство о рождениясы керек болот. Жана ошондой эле сиздин атыңызга автоунаа катталган болсо, ошол автоунаанын документи керек болот. Жана Россиянын территориясында үй, участок ушундайлар бар болсо, ошолордагы документтерин берсеңиздер болот. YouTube каналга жазылыңыздар, Нургуль Каимова же паритет агенттиги деп жазасыздар. Instagram баракчабызга дагы жазылып, комментарийге суроолорду жазсаңыздар болот. Сиздин суроолоруңузга карап биз кийинки видео суроо жоопторго тема тандайбыз.